Bismillahirrahmanirrahim. Duanın negizgi adeplerine kıska nuska toktolup keteylik. Egerde menin duam, Allah Ta'aladan tilegim, suragan nersem kabul bolsun deseniz, oşul adeplerge özgöçe köngül burup anan dua kılışыңыз керек. Oşuların en birincisi bu Allah Ta'alaga kayırılganda en birinci Allah Ta'alanın kudretlülügün, güçlülügün, ırayımdуулугун, meyrimdүүлүгүн, bark narsege kudreti жеткендигини, bark narsени bilip turgandыгыны aytıp, andan keyin Allah Ta'alaga kayrılıp, tiley turgan nerselerdi tilep dua kılışыбыз керек экен. Эмнеге дегенде, пайгамбарыбыз, андан мурунку пайгамбарлар дагы Allah Ta'alaga kayрылганда биринчи Allah Ta'alanın kudretlүүлүгүн, ырызкы берүүчү экендигин, Allah Ta'alanın bark narsени bilip turgandыгын, ырайымдуулугун, мейримдүүлүгүн aytıp, andan keyin Allah Ta'aladan surашкан. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, бұл биринчисин айттык. Бул туурасында Ибрахим алейхиссаламдын окуясында барыңыздар эле Кур'анды окуп болуп жүргөндөр бар эле билет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул аятты да айтып коеюн. Аллази халакани фахуа яхдин, валлази ют'имуни ва ясқин, ва иза маридту фахуа яшфин. Деп Алла Таалага кайрылганда мени ошол өзү жараткан, мага тамак берген, суу берген, эгер ооруп калсам ошол жаратуучу Алла Таала мага өзү шифа берет деп дуа кылыштан алдын, тилештен алдын Алла Тааланын улуктуулугун, кудреттүүлүгүн айткан. Экинчи маселе, урматтуу туугандар, экинчи айтыла турган нерсе, кайсы адам Алла Таалага дуа кылып кайрылганда эң негизги нерселердин бири ыхлас менен, чын жүрөктөн Алла Таалага берилип дуа кылыш керек экен. Чын жүрөктөн мен кудреттүү Алла Таалага кайрылдым, Алла Таала ушул нерсени берет деп. Үчүнчүсү ушул азыркы мен айткан эле ыхлас менен болгон болсо, экинчиси, үчүнчүсү Алла Таалага бергенде чында берет. Алла Тааланын өзүнөн сурайбыз, анан Алла Таала мен сураган нерсени берет деген ишеничте кылышыбыз керек экен. Берет экен, бербейби экен, болот экен, болбойт экен дебестен, балким Алла Таала мага берет деп, үчүнчү адеп ушул. Төртүнчүсү, Алла Тааладан сураганда үмүттү үзбөстөн, балким үмүт кылып, мен оорусам Алла Таала шифа берет, жоголгон нерсеми, байлыкабы, жакшы эрби, жакшы аялбы, балабы, дүйнөбү, эмнени сурасаңыз, Алла Таала зейним ашсын, Куран жаттайын, балдарым жакшы болсун деп кандай нерсе сурабаңыз, көңүлүм көтөрүлсүн, бактылуу жашайын деп Алла Тааладан сураганыңызда, Алла Тааладан үмүт кылып, чын жүрөктөн үмүтүңүз менен Алла Тааладан сурашыңыз керек экен. Андан кийинкиси, өзүңүзгө дуа кылбастан момундарга дагы сураш керек экен. Ошондо сиздин дуаңыз кабыл болгонго жакыныраак болот экен. Я Раббим, о жаратуучу Алла Таала мага берген жана момун мусулмандарга дагы берген деп сураш керек экен. Андан кийинкиси, ошол кыла турган дуаңызда, сурай турган нерсеңизде элдин баарына жарыя кылбастан, эч ким жокто, жалгыз жерде, таза жерде өзүңүз Алла Тааладан сыр кылып Алла Тааланын өзүнөн сурагандык дагы бул адептен болуп эсептелет экен. Андан кийинкиси, инсан Алла Тааладан кээде сураганда мен өзүм кудретим жетет, өзүнүн туугандары, тааныштарым бар деп башка нерселерге, себептерге таянбастан, балким Алла Тааланын өзүнө гана таянып сураш керек экен. Сураганда менин өзүмдө кудреттүүлүгүм бар, акылдуулугум бар, колуман иш келет, баланчага айттым дебестен Алла Тааланын өзүнө таянып сураш керек экен. Андан кийинкиси, ошол сураган адамдагы эң толук деңгээлде болуш керек. Кандай? Анын кийими, отурган жери, дараты менен бети колун жууп, даратын алып, оозун жууп, дуа кылам, зикир кылам дегенде, инсанда ушул толуктоочу, кооздоочу нерселердин бардыгы толук болгондугу бул эң жакшы адепте дейт. Андан кийинкиси, бир эле дуа кылып, я жаратуучу Алла Таала берсең бербесең бербей, Аллаху акбар деп койбостон, андай эмес. Күндө сураш керек, ар дайым сураш керек. Мага бала бер, ийгилик бер, бактылуулук бер, бейиш бер деп ар бир сураган сайын Алла Тааладан сураганда бир эле сурап койбостон кайра сурашыбыз керек экен. Негизги дуалар адептер ушул. Анан эки колду көтөрүп дуа кылабыз, кыбланы карап дуа кылабыз, таза жерде отурабыз, намаз окуй турган жерибиз, жай намазыбыз, башка көңүлдү бура турган нерселер эмес. Ким ошол инсандын дуа кылганда оюңузду бөлүп кое турган нерселерден оолак боло турган тынчыраак жерге, үйдүн бурчуна, эч ким жок убагында, өзгөчө түндүн эң акыркы убагында таза жерде, жыттуу жерде отуруп Алла Таалага
дуа кылып кайрат экенбиз. Алла таалам дуа кылганыбызда ушул адептерди сактаганга Алла таалам өзү жардам берсин. Ар бирибиздин тилегибизди, сураган нерсебизди Алла таалам берсин дейбиз. Баарыбызды Алла таалам эки дүйнө бактылуу кылсын.